Бул жерде эми жалаң эле азыр кокон гиляс, черешня жөнүндө сөз кылдык да. Мындан башка дагы багбандарга пайда алып келе турган башка түрлөр көп. Жемиштүүлөр бар, алма, алмурут бар мисалы. Туура климаттык зоналарды тандап, жергиликтүү аба ырайын, шартын туура изилдеп туруп тиге турган болсо, багбан сөзсүз пайда табат. Кудай таалам колдосун. Утулбайт. Мисалы, өтө ысык жерлерге кышкы сорттогу алмаларды тигип алышат да. Ушул алма мен аялыма жагат же балама жагат депчи. Андай болбойт да. Бакты бизнес катары кабыл алыш керек. 1 гектар бакка мисалы жерге 1000-1200ге чейин алма көчөтү бата турган болсо, орто эсеп менен 30 килограммдан алганда деле ошол жерде 30-36 тонна алма алып атат. Эгерде бая айтып кеткендей эски сорттогу алмаларды тигип алса, базарга алып барса 10 сом, 5 сомдон, 10 сомдон, 15 сомдон сатат. Базарга ылайыктуу, экспортко ылайыктуу туура сортторду тандаса, ошол маалда деле баягы базарда, мал базарда семиз кой же семиз мал акчасы жакшы болгондой, мөмөн алманын да баасы башка болот ал жерде. Ошол эле учурда ошол логистикасын да ойлонуш туруш керек, бак тиккенден кийин. Холодильник, муздаткычтар керек. Терип, муздатып, андан ары сактала турган болсо, сактап сатыш керек. Сапаты менен сактала турган болуш керек. Covid'den sonra dünyada gıda ve hayvancılığın önemi çok arttı. Covid'den кийин дүйнөдө тамак азык аштары аябай керектүү экенин билгендиктен дейт баштадык дейт да бул жумушту. Biz de bunun üzerine kardeşimle, biz normalde inşaat işleri yapıyorduk Bişkek'te. Kardeşimle birlikte bizim ziraat mühendisi arkadaşımız da bize yaptı, yardım etti. Bu işe 2021 yılında başladık. Бул жумушту байкеси экөө мурдатан булар стройка менен иш алып барчычы. Анан кийин дос баласы азыркы Жамгыр деген жигит ошо менен кеңешип ушул бакты жасаганга даярдыктар көрүп баштаганбыз дейт ошо пандемия убагындачы түшүнгөндөн кийин. Tüm boğamızın alanı 10 hektar. Baktın teritoriyası azırkı 10 hektar жерге тигилди. Bak. Burada çereşni öşürüyoruz, yapıyoruz, yetiştiriyoruz. Çereşня бактары, бул мындайча айтканда элдин көнгөнү баягы кокон гиляс. Кокон гилястын эми орусчасы черешня болуп калган. Азыркы этапта ошол кокон гиляс деген немеден алыстайлы деп кыргыз гиляс деп айтайлы деп неметип атышат да. Баягы коконду мактабайлы кыргыз гиляс болсун деп. Өзү бизде түштүктө кокон гиляс деп, бизде баягы кадам жайда түштүктө өзү өсөт да. Мен биринчи көрүп атам кокон гиляс чүй аймагында өсөт бекен ошол биздин климатта кандай экен бул. Şimdi burada bizim 8000 tane ağacımız var. 4 tane değişik cinste. Бул жерге 10 гектар жерге жалпысынан 8000 көчөт тигилген. 4 түрү бар. Бул сорттору да. 4 сорту тигилген. Biz şimdi inşallah 3. yılımız bu sezon. Önümüzdeki yıl ürün alabileceğiz. Çünkü çereşne 3 yıl bakıyorsun 4. yıl veriyor. Бул жер 2021-жылы бак тигилди. 2 жыл болду, мындайча айтканда. 21 тигилгенде бул 0 болду эсептелет. 22-жылы 1 жыл болот. Ошондо 2 жыл болду, бул жыл 3 жыл болуп атат. Ошондо 3 жылы бир аз түшүм берип баштайт. Бирок бул оз тийгенге, көргөнгө, бирок мындай пайда көрө турган түшүмү 4-жылы берип баштайт. 2024 буйруса, эч кандай баягы Кудайдан эчтеке келбесе, ушундай болсо, буйруса түшүмгө киришет. Уже коммерческий түрдө да. Түштүк жак бир аз эртерээк бышат. Алардыкы бышып бүткөндө дефицит болуп баштаганда бул жакта бышат да. Ошон үчүн сезонду Кыргызстан ошон менен бир аз дагы кеңейтет да. Мисалы үчүн бир айда эле бүтүп калбай, экинчи айда бул жакта анан эң этегинде көл жактагы түшүм менен бир аз сезон 3-4 айга чойсо болот.
Kırgızistan'a baktığımızda Oş'tan, Batken'den bu tarafa doğru geldikçe biz bunları da inceledik. Genelde elma, armut, kayısı, erik yetiştiriliyor. Fakat bunların ticari şeyleri fazla yüksek değil. Yani örnek yetiştiren kişi armutu 80 sondan 70 sondan veriyorsa kiraz daha ticari olarak daha getirisi yüksek bir şey. Ama tabii bakımı çok zor. Бул азыр түшүндүрүп кеткен эмне себептен гилас кылышканы. Себеби дегенде биз бул бакты кылгандан мурда дейт бир аз анализ кылганбыз. Эмне мөмө жемиштер сатылганчы. Анан көрдүк түштүк тараптан көбүнчө дейт алма дейт, алмурут жанагы нак. Анан кийин абрикос, өрүктөр келет дейт да, бирок алардын баасы бир аз черешняга караганда төмөн болот. Себеби дегенде черешнянын баасы дагы жогоруп, сапаты болгон үчүн биз черешня деп чечтик. Анан жана сиз айткан интенсивдүү багбанчылык дегенде эми жалпак тил менен айтканда бул көп эмес аянтта көп көчөт эгип бат түшүмгө кирген сөз. Бат түшүм алыш. Мисалы үчүн кичине жерден көп түшүм алуу. Ооба.